35 bab Poeziyanın erejesi жөнүндө. Уулум, сен эгер акын болсоң, сөздөрүң татаал, бирок түшүнүктүү болгонго умтулгун. Түшүнүксүз сөздөрдөн жана өзүң билбеген нерселер жөнүндө сөз кылгандан кач. Башкалар билбеген жана түшүндүрүүнү талап кылган сөздөрдү колдонбо. Анткени ырлар жеке өзүң үчүн эмес, башка адамдар үчүн жаратылат. Бир өлчөм жана рифма менен чектелбе. Ырларды көркөмдөй жана иретсиз түзбө. Анткени түз айтылган ыр уккулуксуз болот. Ыр ыккулуктуу болушу үчүн анын ыргагында жана күүсүндө көркөмдүк, чеберчилик, курч жана таамай айтылган ой болушу керек. Акындардын салты боюнча ырдын мындай ыкмалары болушу зарурат. Мужанис, муташабих, муздаваж, музадаж, мувассал, мутабик, муста, мувазана, мулаббан, мукаттана жана ушул сыяктуу. Сөздөрүң шаңдуу болуп узакка сакталсын десең, метафораны, айрыкча сыпайы метафораларды көп пайдалан. Мактоо ырларда метафораны колдон. Эгерде казал жана ыр жазсаң, тилиң жөнөкөй, сөздөрүң кооз, рифмаларың жеңил болсун. Угумсуз жана каадада жок сөздөр менен ойнобо. Жакшыларга жана карапайым адамдарга жагуу үчүн Мажнун сыяктуу жүрөктүн кылын черткен кооз сөздөрдү, жагымдуу образдарды пайдалан. Эсиңде болсун, ырды катаал, жасалма метрикалардын негизинде түзбө. Анткени татаал оор саптарды мүнөзү оор, ширин жана курч сөзгө чоркок адамдар жазат. Эгер ыр жазып бер деген өтүнүч болсо, баш тартпа. Лекин акындар ортосунда мелдеш өткөрүлчү болсо, жеңилбөө үчүн жана сынакта чабал чыкпас үчүн оболу ырдын өлчөмдөрү жөнүндөгү илимди жана поэзиянын теориясын, эпитеттерди, ырды сындоонун жолун окуп үйрөн. Перстердин ыр метрикасын мына бул 17 өлчөмүн үйрөн. Алардын аталыштары мындай: хазаж, хазажи ахраб, кафип, муштас, ражаз, ражази матви, музаре, муткарип, саре. Ошондой эле арабтардын басит, мадид, камил, бафир, табил жана ушул сыяктуу өлчөмдөрү бар. Булар 18 метрден жаралуучу 53 өлчөмдөн жана 82 түрдөн турат. Мунун баарын жакшылап билип ал. Ыр, ода, газал, сатира, элегия, аскетикалык ырларды жазганда көркөмдүк жактан сөзгө мыкты чебер экениңди көрсөт жана эч качан жетилбеген саптарды жазба. Ырларда прозада колдонуучу сөздөрдү пайдаланбагын. Проза букара болсо, ыр падыша. Анткени раятка ылайыктуу нерсе падышага жарашпайт. Казалдарды жана ырларды мазмундуу жаз, даңктуу ырларын айбаттуу жана салтанаттуу жаз. Ойлоруңду сыпаа билдирип, ар ким көзүнө татыктуу сөз тап. Даңктуу ырын жазганда аны мактоочу адамдын сапатына ылайыктап жаз. Белиндеги куруна дегеле бычак кыстарбаган адам жөнүндө сенин найзаң арыстанды өлтүрөт, ачуулансаң айбатың Бисутин тоосун тешет, жебе тартсаң бир талды кесет деп айтпагын. Дегеле эшек минип көрбөгөн адамдын минген атын дулдул, бурок, рахыш, шабдиз деп сындуу экен деп айтпа. Кимге эмне айтканды бил. Акын өзү даңктап ырдачу адамдын мүнөзүн ага эмне жага турганын билиши керек. Ошондо ал даңктачу адамдын ага жаккандай кылып мактай алат. Анын каалаганын айтмайынча ал сага жаккан нерсени бербейт. Көшөкөрлөнбө жана касыда жазганда даңктоочу адамдын кызматкери болбосоң, өзүңдү анын кызматкери деп айтпагын. Сатира жазганда адат кылып алба, анткени сууга кеткен кумура дайым эле бүтүн келбейт. Сенде тарки дүйнөнү жана Барбардигердин жалгыздыгын жазууга жөндөмүң болсо, аны жазам деп жаңылыштык кетирбегениң эки дүйнө үчүн да жакшы. Жалган гипербола, ырдын артыкчылыгы эсептелгени менен ырларында калпка ашыкча жол бербе. Кадыр барктуу адамдарга жана досторуңа арнап элегия жазуу зарурат, бирок газал жана элегияны бир стилде. Ал эми сатира менен даңктоону башка стилде жаз. Сатира жазууну каалап, бирок кандай стилде жазганды билбесең, даңктоо ырында кимдир бирөөнү мактагандагыга карама каршы сөздөрдү пайдалан. Себеби даңктоого карама каршынын баары сатира болот.
Газал жана элегия да ушундай. Эмне гана жазба, бирөөнүн сөзүн кайталабастан өз сөзүңдү пайдалан. Болбосо сенин мүнөздөмөң кеңейбейт, чабытың жайык болбойт жана өзүң алгач жаза баштаган деңгээлде кала бересиң. Ырларың кубаттуу боло баштаганда сенин табиятың да кеңейет, чеберчилигиң артат. Кандайдыр бир сейрек сөз айкашын эшитсең, кулагың сүйүнөт жана аны илип алып, башка бир жерде пайдалангың келет. Бирок бул сапты өзгөртпөстөн мелдеште колдонбо. Эч ким бул сөз айкашы кайдан экенин билбеси үчүн мактоодо колдонулган кайырманы сатирада пайдалан. А сатирада колдонулганды ода да пайдалан. Эгерде өзүңө колдоочу пир издесең же базарда иштесең, кабагыңды түйбөгүн. Эски кийимчен жүрбө жана нааразы жүзүңдү эч кимге көрсөтпө. Дайыма күлүп жайдары жүр. Түрдүү аңгеме, аския, күлкүлүү окуяларды, макал лакаптарды жаттап алып базарда жана колдоочуңа айтып жүр. Ансыз акындын жашоосу жүрбөйт. Айта берсе сөз көп, бирок ушуну менен сөздү бас кылайын. Алла өзү колдобосун.